Урматтуу кесиптештер, биздин кийинки сабагыбыз ошол эле Санарип кампо онлайндан информатика предметине тиешелүү башка материалдарды табуу. Ал үчүн бул жерде окуңуз, изилдеңиз, көрүңүз жана практикалаңыз деп турат. Биз акыркы практикалаңыз бөлүгүн тандайбыз. Бул жерден предмет карасаңыздар ушунча предмет турат. Мынакей. Мектепте окутулган предметтердин бүт баары бар. Бул жерден информатиканы тандайбыз. Классты тандоонун кажети жок. Дароо эле издөө баскычын бассаңыздар, мынакей. Бар болгон материалдар чыгарып берет. Эки өлчөмдүү массивдер, информатика 9-класс, массивдер. 9-класс дегенди ачып көрсөк, массивдерди модификациялоо жашоо шартка байланыштуу деген тема экен. Бул боюнча китептен алынган маалыматты жүктөп коюптур. Информатика предмети. Мына ушундай маалыматтарды издеп тапсаңыздар болот. Предметтер бөлүмү, бул жерде информатика деген жок. Предметтер бөлүмүндө ошондуктан башка бетке кирип туруп эле практикалаңыз деген бөлүмдөн же окуңуз деген бөлүмдөн бул жерден предмет дегенди ачып туруп издеп тапсаңыздар болот. Анан болбосо копилотду ишке салып, каалаган маалыматыңыздарды чыгарып алсаңыздар болот. Массивдер боюнча презентация. Массивдер боюнча презентация дедим. Супер дейт. Массивдер темасы информатика абдан маанилүү. Андыктан презентацияны түзүүдө жаңы аны жөнөкөй, визуалдуу жана практикалык кылуу керек дейт. Төмөндө сага ылайыкташтырылган массивдер боюнча презентациянын структурасы дейт. Структураны бизге көрсөтүп берди. Мисалы, массивдин түзүлүшү, слайд 3, массивдин түрлөрү, слайд 4, индекстер менен иштөө дейт. Слайд 5, практикалык мисалдар, кокустук массивдер, мынакей. Даяр презентация. Ар бирин көчүрүп туруп эле PowerPoint'ка коюп, слайдтарды. Даяр презентация түзүп алсаңыздар болот. Мынакей, бул жерде да айтып атат, эгер кааласаң, ошол структураны PowerPoint, Google Slides жана Canva аркылуу кооз слайдтарга айландырып алсаңар болот дейт. Же мен сага шаблонду сунуштайын дейт. Массивдер жөнүндө көбүрөөк маалымат бериңиз. Презентация үчүн дизайн боюнча кеңеш бериңиз. Массивдер менен байланышкан башка темалар барбы дейт. Мынакей, биз дизайн боюнча сунуш сурадык. Мынакей, ушундай болот.